православ христиандердин майрамын жаңы жыл деп 1-январда майрамдап жүрөбүз дагы. Бирок ошол учурда эле башка дүйнө биздин ороз айтчы, курман айтты майрамдаган жери жок. Экинчи бир маселе, бул маселени эмне үчүн биз көтөрүп атабыз деген кыйынак чыгып калат да. Биз ошол мусулмандарга, мусулманчылыкты карманам деген адамдарга дин наушына деп көрсөтүп гана берип жатабыз, бирок бирөөгө сен майрамда же майрамдаба деп айткан жерибиз жок. Мисалы үчүн аракты ичпегиле деп айтабыз, арак арам деп айтабыз, бирок бирөөнүн оозунан барып аны жулуп алып же болбосо төгүп салып же болбосо арак сатылган дүкөндө талкалап мародёрлук кылгандагы жерибиз жок. Шарият боюнча мына ушуну кимде ким майрам деп белгилей турган болсо, анда шарият додону бузган болуп эсептелинет. Анан кыргыздын салттары боюнча сүмөлөк же болбосо көжө, түндүк тараптагы, түштүк тараптагы өзбек тажиктеги сүмөлөк, андан кийин арча түтөтүү сыяктуу салттарыбыз, албетте бул бар нерсе. Ал эмес Сахих Бухариде арча түтөтүүнүн сүннөтү айтылынат. Жанагыдай бир жаман оорулардан, жанагыдай алас арбалерден калас дегенде, ар кандай бир оорудан калас болуп, какыс болуп, ошондон жакшы болсун деген маани. Анан ошол жанагы Норуз болбойт десе, анда сүмөлөк кайнатуу болбойбу же болбосо арча түтөткөн болбойбу, ысырык салуу болбойбу деген сөздөрдү алып келип, мындай бир туура эмес түшүнүккө туш келип аткандар дагы бар. Норуз майрамынын белгилүү негизги шан шөкөттөрү бул майрамга 20 күн калганда арпа, буудай өндүрүшүп, сүмөлөк, көжө бышырышкан дейт. Андан тышкары арча түтөтүлөт деп атабыз. Ага чейин болсо адамдар от жагып, ошол отту тегеренип, ошондон секирип дейт, өзүнчө бир ритуалдар болуп тур да. Бул ырымдар каяктан келип чыккан? Мындай да, бул кыргыздын үрп-адат каада салтынан келген. Биз мисалы үчүн да курбан айт, ороз айт болгондо биз айткан жокпуз. Бул араптардын майрамы, муну майрамдабагыла. Кыргыздын да майрамы, себеп дегенде көп кыргыздар ислам динин кармап атат да. Аларды биз сыйлашыбыз керек да. Анан азыркы убакта туура эмес түшүнүктөр кетип атпайбы? Кыргыздардын дейт 90%-ден ашыгы дейт мусулман дешет. Ал туура эмес. Бүгүн ошол кыргыздардын көбү баптист болуп кетип атат, Иеговага кетип атат. Койчу ар түрдүү диндерге кетип атат. А булар аны айтпайт. Бул айтыш керек да. Эмне үчүн кетип атат? Анткени алар изденип атат. Өзүнүн ата бабасынын түпкү тегин изденип, ошо адашып атат да. А биз ошону адашып бүттүк. Биз убагында, мен мына мусулман динин кармаган кишимин. Көп мына мечиттердин бардыгын убагында абдан жардам берген кишимин. Бекер. Керек болсо мени тиги центральный мечитке атыбызды жазабыз деген. Убагында кармаганмын дейсиз азырчы? Жок, азыр мен кийин түшүндүм да, бул көрсө менин диним эмес экен. Анткени бул баягы кийинки келген дин экен. Эми ислам дини мына чубак отурат 6-кылымдан бери эле пайда болду да. Нар жагында жок да. 6-кылымга чейин кыргыздын тарыхы бар да. Жанагы булардын эле жанагы сыйынып жүргөн пайгамбарлардын тууганы Берштам деген еврей улутунан болот, окмуштуу, ошонун эмгеги бар. Кыргыздын тарыхы биздин доорго чейин 4000 жыл деп берет. Эми ошол 6-кылымга чейин кыргыз менен эшек такалап жүрдү. Мына буга чейин 8 март тууралуу, 14 февраль тууралуу аябай майрамдабаш керек деген аябай ачуу пикирлер айтылып келбедиби? Алардын себеби дагы айтылып жатат да, эмне себептен майрамдабаш керек экенинчи. Эгерде биз буга чейин эле сөз болгондой Ноорузду кыргыздын каада салты деп кабыл ала турган болсок, каада салтуу майрам деп кабыл ала турган болсок, демек шариятта уруксат берилиш керек да. Албетте бул же болбосо сиздин пикириңизде Норуз бул кыргыздын каада салты эмеспи? Каада салты эмес, кыргыздын каада салты эмес, айтып турганда аты эле такыр бөлөкчө, Норуз жаңы күн деген сөз. Экинчиден, ошол кыргыздын каада салты деп айтканыбыз мынакей СССР убагында бул жок эле болуп, Аскар Акаевдин убагында ошол кайрадан козгоп чыгылгага чейин ошол жанагы перс маданиятына бизге сиңип калган таасир. Мисалы үчүн кыргызда Үмөт Алы деген аттар бар да. Үмөт Алы деген Алинин үммөтү деген сөз дагы Азирети Алини пайгамбар катары тааныган түшүнүк дагы бул сүнний мусулмандарга туура келбейт. Бирок жанагыдай көчүп коңуп жүргөн элге ар кандай маданият келип кошулуп, азыр деле бизде ар кандай маданият бар да. Америкада окуп келген Американы мисалы үчүн Байсаловго окшогондор же башканы же бул кишиге окшогон адамдар ушинтип теңирчилик жазып атышат. Бирок мен айтат элем, бул Норуз бул кыргыздын салтына кошулуу. Ушул чубак ажын ушул пикирине кошуласыз. Сиз айтып атасыз, Норуз бул кыргыздын каада салты. Норуз дегенде тарыхтан бери биздин ата бабаларыбыздан бери келе жаткан салт деп атасыз да, салтуу майрам деп. Чубак ажыга могул кептик айтып, кыскача айтып берсем, бул тетир кетип атпайбы? Туура эмес да. Бул берде жөн кишилер жазган жок да. Мына башында кийип отурган калпак кимдин баш кийими сурап берейин. Жооп берчи.
Сиздин башыңызда калп Жок, экөөбүздүкү. Кимдин баш кийим? Кыргыздыкы? Кыргыздыкы. Кыргыздыкы. Бул эмнени билдирет бул баш кийим? калпакты билдирет. Анда билбейт экенсиң. Сен эсиңе салып коеюн. Бул калпак кыргыздын нака жанагы ару элдеринин жана эн тамгасы болот. Мына калпакты төрткө жарганда маңындай крест пайда болот. Мына ару тамгалар пайда болот. Мына. Бул мына биз күн элинин эн тамгасы болот. Мынакей боз үйдү алып көрүңүз, түндүгү мына боз үйдүн түндүгү. Мына крест ару элдеринин эн тамгасы. Биз ару элдер болобуз. Жанагы Ноорус деген, жаңы күн деген, улустун күн деген ошол ару элдеринин майрамы. А булар жанагы Курман айт менен Ороз айтты кирсе отпайбы? Булар Семит элдеринин майрамы. Семит деген ким? Булар еврейлер менен арабтардын майрамы. Мисалы үчүн Курман айт деген эмне майрам? Мына суроо берейинчи. Жанагы баласын Ибрайым пайгамбар, Авраам, Мустайым дегенде кочкор чырып атат, туурабы? Кай жактан чырды кочкор? Кай жактан? Асмандан. Асмандан. Значит, Аллах асманда экен да. Аллах асманда деген сөз эмес, асмандан түшүргөнү. Угуп туруңуз. Силерден бир нерсе эметкен асманды карап мынтип тиленесиңер. Анткени жараткан биз көктө теңир деп айтабыз, жараткан. Анан ал кимдин майрамы? Жанагы Курман айт. Ал кыргызга вообще эмет кайнаса каны кошулбайт. Себеп дегенде ал жана жөөттөрдүн майрамы, арабтардын. Алар бир туугандар да. Ал эмне майрам? Ал эки еврей аман калды деген майрам. Бир еврей, Авраам деген еврей баласын муштабай калды деген кубаныч майрамы. Аны булар ошону майрамдагыла дейт. Эме бизе эмне ошо болсундалар. Эмне үчүн мен аларды майрамдашым керек? А жана орозо майрамы болсо, орозодон кийин аман чыктык. Тиги деген майрам. Мен түшүнүгүм боюнча сиз кайрылуу таратпадыңызбы? Ушул Ноорuz майрамын мусулмандарга айттыңыз да, Ноорuz майрамын белгилебегиле деген маанидеги кайрылуу. Ал агага такыр тиешеси жок теңирчилерге. Ал мусулмандарга тиешелүү. Ана экинчиден Чайковскийдин китебин көтөрүп келип, 100 жыл мурда жазылган китепти көтөрүп келип, тарых деп айтып атканда биздин өзүбүздүн тарыхыбыз бар да, өзеки тарыхыбыз бар. Манастан бар, Семетей, Сейтек бар, жана башка нерсе бар. Анан экинчиден, эгерде биздин салтыбызда кайсы бир салтыбыз динге туура эмес келсе, аны карманбайбыз. Себеп дегенде салт кээде жанагыдай туура эмес жүрүм турум негизинен пайда болуп деле салт болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн айта турган болсок, азыр бизге жаңы бир ырым чыкты, ошол барып сатка айланып кетет. Маркумдар өлүп кеткен маркумдардын туулган күнүн эскерип Куран окуу деген Бишкекте пайда болуп атат да. Эгер ушуну тим койсок, барып туруп канча бир жылдан кийин салтка айланып кетиш ыктымал. Ошондуктан акыл эске четтен чыкпаган, адамгерчиликти бузбаган салт, мисалы үчүн ала качуу деген салт бар бизде. Ошону биз жектейбиз, таптакыр туура эмес. Ошол сыяктуу кээ бир салттар келсе, ал динге туура келбес, аны биз аткара албайбыз. Ал эми Ноорuz боюнча келгенде эч кандай бул мусулманчылыкка туура келбейт, жана кыргыздын салтына туура келбейт деп биз билебиз ошону. Ноорuzду майрамдоонун кайсы ырым-жырымы салтка туура келбейт? Мисалы үчүн 14 февралды мен түшүнөм. Себеби бул жаштарды бузуп атат деп атабыз. А Ноорuzда кайсы жер ачып кеткөнүбү, сүмөлөк бышырганыбы? Жок, сүмөлөк менен арчаны буга кошпош керек. Биринчиси, пайгамбарыбыз айтып атат, мына ушул Ноорuz жана Мехержан, 21-март жана 21-сентябрь 2 майрамды ордуна Аллах Таала башка майрам берди деп пайгамбарыбыздын өзүнүн сөзү менен ушул жокко чыгарылып атат. Биринчиси. Экинчи маселе, бул күн менен түн теңирген убакыт болуп туруп, күн өзүнүн тактысына келди. Күн өзүнүн болоруна келди, күнгө сыйынгандар. Мен отко сыйынган деген күнгө сыйынган, туура айтты, от күндөн алынган деп. Ошол күнгө сыйынгандардын ошол ибадаты болгондуктан ошолго окшошуп калбоо үчүн тыйылган шарият. Адам ошол Кудайдан башка күнгө сыйынып кетпесин. Күн дагы Кудайдын жараткан махлугу, жаратылган нерсе. Анан ошол күнгө сыйынып, башкага сыйынып, отко сыйынып, ташка сыйынып, анан уйга сыйынып барып олтуруп, адам имандан чыгып кетпесин деген максат камтылган бул жерде. Салт катары ислам динине каршы келген жактары барбы? Ноорuz сүмөлөк кайнаткан, жок каршы эмес, ача түгөн каршы эмес, бирок ошол күндү Ноорuz деп белгилеп бирин-бири куттуктаган шариятка туура келбейт. Мухаммед айтты бол дейт. А Мухаммедтин буларда мындай да, булардын дининде жараткан менен адамдын ортосуна адамды коет, ыйык деш. Мына Мухаммедти коюп атат. Талган сөз, жана айтып атпайбы? Андай эмес. Теңирчилер ташка сыйнат отко. Өздөрү ташка сыйнап атат. Мына Меккедеги кара таш тургут го. Ал сиздин пикириңиз? Жок. Барабар айланып атпайбы ошон чуркашып, зам-зам сууда айланып. Жок. Ошондон алып келип. Как это жок? Анда сыйынбасаңар бергиле Кыргызстанга биз музейге коюп коелук. Жок, андай эмес. Ал сиздин пикириңиз. Сиздин пикириңизди ага сыйнап атасың. Эми сөзгө конок берсеңизчи.
Ал сиз баягыдан бери айтып аткан сөзүңүздүн бардыгы эле уламыштар, жожомоктор жана сиздин пикириңиз. Анан исламда ушундай да айтып атасыз да. Мен сизге айтып берем. Биз Кабатуллага барабыз, Меккеге таваф кылганы. Бирок кара ташка сыйынуу эмес, Аллах Таала ошондой кылгыла деп буйрук берген үчүн Аллах буйрук берген, ошон үчүн. Эмне үчүн буйрук берген? Ошо ташка эмне ошо кыяматка барганда тозокко күйгүзүп атканда, о Кудай Таала эмне үчүн бизди айлан деп сиз ошондо сурап аласыз. Кудай Таала эмне үчүн Мухаммед пайгамбар бүт бутпарастарды ыргытып берет да, жана ошол жерден таштарды. Бир гана кара ташты калтырган. Эмне себептен? Биз Кудай Таалам эмнеге буйрук айтканын аткарабыз. Кудай Таала мисалы ата-энени сыйла дедиби? Ата-энени сыйлайбыз. Эмне үчүн ата-энени сыйлашыңды айтпайбыз биз? Себеп дегенде бул Кудайдын буйругу, ошондой. Анан Мухаммед пайгамбарга сыйынуу деген жок бизде. Мухаммед айтабыз: Мухаммаду расул, ла илаха иллаллах, Мухаммаду расулуллах, абдуху ва расулуху. Мухаммед Аллахтын кулу жана пайгамбар деп айтабыз. Аллахтын китебин бизге түшүндүрүп айтып берген зат бул пайгамбарыбыз. Бирок аны эч кандай касиеттүүлүккө бербейбиз. Пайгамбарга сыйынбайбыз. Пайгамбардан эче сурабайбыз. Аны пайгамбар. Экинчи бир сөз. Сиз мындай демитип көнүп алгансыз да, дайыма айтып берейин. Мен айттым сизге. Кыргыз улуу эл. Анан кайдагы бир сиз орустун же Чайковский бир жөөттүн китебин алып кел, ушундай деп айтып атасыз. Кыргыздын тарыхынан өзүнүн бир жанагыдай бир озеки посторунан ошол Ноорузду белгилеген деп мисалы үчүн таап келсеңиз болор беле. Өзүңүз кыргызмынды башка деп атасыз. Анан 100 жыл мурда китепти алып келип алып эле китепти айттым дегениңиз менен кайсы акылга туура келет. Сиз ажы деп атам. Сиз ажылыкка эмне менен барып келдиңиз Меккеге? Мен ошол жерде 10 жыл окугам. Жок, эмне менен барып келдиңиз? Самолет менен. Самолет менен. Ооба, төө менен барган жок. Угуп туруңуз. Куранда эмне деп жазылып турат? Ажылыкка жөө же арык төөнүн үстүнө барган турат. Аселимчи самолет менен ажы болуп турат. Суроо жооп берсин да. Жок, сиз анткени булар жооп бере албайт. Анткени булар элди алдап атпайбы? Жанагы самолетко баягы ажылыкка барасыңар деп элди алып барып туруп, ажысыңар деп. Алар ажылар эмес. Алар шайтандын чакыруусу менен баргандар. Жалаң ажылыкка бара турган, алар жөө же арык төөнүн үстүнө барып келет. Ошондо ал кыйналып келсе мээзине эмне кошулат? Биз бүгүн Ноорузду белгилеш керекпи же белгилеш керекпи деген ошол маалымат болсо Жок, жанагы Ноорузду кыргыздык экени бир орустун сөзүн айтпай, жөөттүкүн айтпай, бир кыргыздын сөзүн айтып бериңизчи. Сен Мухаммедтиңди жөөттүңдү айтып атпайсың бергиле. Жок, эми сиз кыргыздыкы деп атпайсыз. Мен мусулманчы деп атам. Жок, сенде мен ошо жок болгон үчүн айттым. Далил жок деп айтып атам. Ислам динин айтып атасың. Айтып атам. Ал жөөттүн дини билесиң да. Жөөттүк эмес. Ал сиздин пикириңиз. Мындай кылып ошол жөөттөрдү сыйлап, Иерусалимде кафе ачып отурган жөөттөрдүн акчасын. Мухаммед пайгамбар, Ибраим пайгамбар сиздин пикириңиз. Жок, урпагы? Сиздин пикириңиз. Жок, Ибраимдин урпагы. Өзүңүздүн Ибраим урпагы. Ибраим деген Авраам деген еврей болот. Жок. Билесиң да, ким болот? Исхактан башталат. Ким айтты сага? Мен айтып атам сизге. Ушуга мелдешебиз. Сиздин сөзүңүздү мелдешебиз ушуга. Сиз мени мелдешкенге дагы. Кечириңиз ага болбойт. Талаштым. Билем. Бирок жөөт эмес. Жөөт эмес. Айтып атам. Норуз кыргыздардыкы эмес десем, сиз кыргыздардыкы деп айтып атасыз. Кана далил айтыңыз, мен далил жок менде. Мен уксаңыз мынакей. Норузду эгерде ушул мына бияк чубак ажы айтып атпайбы, ушу Чайковскийдин китебинен башка булактардан ушул Норуз кыргыз элинин майрамы экенин далилдеп берсеңер дейт да. Эгерде биз ошол Норуз кыргыз элинин майрамы экенин, када салт экенин далилдесек, демек ислам дини боюнча салтка каршы чыкпайт. Салт болсо каршы чыкпайт дейт. Булардын дини кыргыз элинин үрп адатына каршы. Мына мен суроо берейинчи. Бирок ушуну телевизорго жаздыр. Мына силерде 3 илик, 7 илик, 40, 52 жылдык деген барбы? Жок. Эмнеге жок? А бирок өткүзүп атат булар. Жок. Барып алтын намаз жана Куранды окушуп, жана этти көтөрүп кетип атат. Ал ошого жылкынын этин жесе болобу? Угуп туруң. Болот. Жок, шариатта жок. Болот. Шариатта жок жылкын. Ой, шариатты мен адисмин. Ача туяк. Мен да адис болуп калдым. Жок. Ача туяк десе болот дейт, чочкодон башка. Жок, андай жок. Жанагындай болбойт. Жок, андай. Алар болсо, жылкынын этин тимеле өкүртүп жесе. Жок. Кымызын ичсе. Азыр ушундай заман болуп калды бизге. Сахнага чыгып микрофон алып кыйкыргандык эле. Мен азыр дагы берем, мен кой айтып берейин. Мындай алчы бир-бирден сүйлөйлү. Бир-бирден сүйлөп. Айтып деди. Ой, китептер көп. Мен атайын алып келген жокмун. Балык оосунун санжырасы деген бар. Ал илгерки санжыры. Аерде бар. Закиров дегендин тарыхый санжыры аерде бар. Ошол тууралуу да бүт бардыгы. Аларды мен атайын алып келгеним, булар жанагы Мухаммед пайгамбары жөөт еврей. Мен да ошо жөөттүн тарыхын алып келдим да. Силердин жөөтүңөр минтип далилдеп атат. Бизди улуу эл деп атат, аруу деп атат. Деп атам да. Ал болсо ошол жерден кармагысы келет. Ал туура эмес. Анан булар минтип айтат. Манас дейт, ислам динин
мусулман болгон. Мусулман болгон. Анда Манастын анты бар. Минкен анты бар. Аткар басам антымды. Төшү түктүү жер үрсүн. Көкө теңир өзүрсүн. Ооба. Ал Аллах урсун деген жок. Алла Таала деген сөз. Жок. Алла Таала деген сөз. Көкө теңир деп атат. Жок, көкө теңир деген ал Алла сенин Таала Алла деген. Таалаң. Ошо Алла Таала Манас мусулман болгон. Биз окшоп теңир деген сөздү манипуляция кылып бузган эмес ал деген. Ал өзгөртүп, теңирге сыйынам деп туруп, тоташка сыйынып, анан каякта бир жөөттөрүн китебин көтөрүп келип айткан эмес. Экинчи бир маселе. Шариятыбыз үрп адат салтты колдойт, эгер ошол туура келсе шариятка. Бирок мен айтып атам, Ноорус биздин салтыбыз дагы эмес, биздин улуттук бир өзгөчөлүгүбүз дагы эмес. Ал болгон күндө дагы аны биз колдой албайбыз. Себептен пайгамбар тыйган. Айта турган маселе, мен айтпадымбы, Алла качуу деген салтыбыз бар, ошону шарият четке кагат деп. Мен айтып аткан бул киши баягыдан бери бир эле факттар, кургак факттар жүйө айтып атат. Бул кыргыздардыкы депчи. Кыргыздардыкы болгон күндө дагы аны мусулман катары биз кабыл албайбыз. Себеп дегенде ошол башка бир диндерден, башка бир отко сыйынгандан таасиринен келип калган. Ал эски биздин тарыхыбыз. Аны адигине тагай бийлер, башкалар аны кагып четке кагып, мусулман дин тандап беришкен бизге. Биз ошондон бери мусулманбыз. Анан ушинтип өлүгүндө каттуураак чыгарып кыйкырган менен болбойт. Ал өз сиздин пикириңиз. Манас кайсы доордо болгон? Сиз сурооңузду мага бербеңиз. Сиз айтып аткан сөздү айттыңыз. Кыргыздын Ноорuz экенин тактап бере албагандан кийин, анан кайра эле суроо деп эле эң жакшы коргонуу ушул атакага өтүш керек деп эле кайра бир нерсени айтып. Кыргыздын бүт айткан маалыматыңыз баары ката сиздики. Аруу элдердин майрамы экенин мен далилдеп атпаймынбы? Бул аруу элдердин майрамы. Кеп мындай болсо күн 4 күндө жана ошо аруу элдердин майрамы болсо дагы биз аны колдой албайбыз. Колдой албасаңар, болуп. А сиз майрамдай бериңиз. Майрамдай бериңиз. Биз майрамдайбыз. Мындайда. А сиз мага таңуулабаңыз. Жана баш мыйзамда, Конституцияда жазылган майрамдар кайсы майрамды майрамдаш керек. Эгерде булар майрамдабаса, жанагыдай жаманатты кылбаш керек да. Мына булардын Курман айты, Ороз айтында биз эч жаман айтпайбыз. Ай, канча жаманатты кылып атабыз? Силер жаманатты кылып атпайсыздар. Эмне деп атабыз? Мухаммед айткан булар кереги жок майрам деп атат. Ооба, мусулманга айтып атабыз. Ай, теңирчиге айткан жерибиз жок. Сиз эмне ошо болуңуз? Сизге айткан жерибиз, мен айтып атам. Бул мусулмандарга, чалагайымдарга, түшүнбөгөндөргө эмес. Бул мусулман намаз окуйм, мусулманча жүрөм деген адамдарга айтып атабыз. Кайсы доордо болгон деп суроо берип атам. Жооп берсинчи. Менде бир суроо бар сизге. Биз ушул маселе боюнча дин башкармалыгына кайрылганыбызда алар мындай деп атышат. Биз мамлекет динден тышкары, дин мамлекеттен тышкары болгондон кийин, мамлекет ишине аралашпагандан кийин, бул мамлекет тарабынан бекитилген дата Ноорuz майрамы белгиленет деп атат да. Ошол себептен биз килгише албайбыз дейт. Сиз эгерде аябай коргоп жатпайсызбы өзүңүздүн позицияңызды? Эмне себептен ошондо дин башкармалыгы ушул позиция менен чыкпайт анда? Биринчи маселе, дин башкармалыгында пасха күндөрү жумуртканы боеп алып майрамдашсын. Экинчи маселе, дин башкармалыгынын сөзү бул өзүнүн пикирин гана билдирген жок. Туура, мен деле каршы эмес. Мамлекет Ноорuz белгиленген, мамлекетте Пасха, Рождество белгиленген, мамлекетте жанагы башка майрамдар бар. Мен мусулман катары эки гана майрамды майрамдайм. Мындан сырткары тарыхый күндөрүбүз бар. Аларды сөзсүз түрдө тарыхый дата, бул биздин эгемендүүлүк алган күн, башка күн. Булар белгиленип турган күндөр, бирок майрам эмес, булар тарыхый күндөр. Себеп дегенде бул болгон чындык. Жеңиш мисалы үчүн 9 май жеңиш күнү деген сөз. Анан мынагындай Ноорuz майрам дегенде муну кыргыздын салты катары башка деп муфтияттын айткан сөзүндө андай жок. Себеп дегенде мен ошол жерде муфти болуп иштегем. Менден кийин Рахматуллажы муфти болуп иштегенде фатва чыгып келген. Анан бирок былтыркы жылы ошондой Ноорuzду мусулмандар үчүн айтышканда, мусулмандар майрамдаганга болбойт бул. Ал эми теңирчилер, жана башкалар, жөн эле майрамдагысы келгендер аларга тыюу сала албайбыз. Себеп дегенде муфтият тыюу сала турган орган эмес деп айткысы келип атышат да. Анан эми ошентип муфтият быйыл фатва чыгарбаган болсо, аны менен акыйкат өзгөрүп калбайт да. Мисалы үчүн муфтият көзүн жумуп алып деле күн жок десе эле күн бекинип калбайт, күн чыга бере турган болот. Же муфтияттын жанагы бул киште туруп алып деле күн жок деген менен күн жок болуп кетпейт. Күн чыгып өзүнүн жолу менен агы менен кете бере турган маселе. Анан экинчи маселе, бул менин сөзүм эмес. Бул Мухаммед пайгамбарыбыздын сөзү. Биздечи Кыргызстанда улут аралык деп, анан кийин түндүк түштүк деп, уруу болуп, эми азыр партияларга да деп бөлүнүп атабыз. Азыр болсо мындай карап отуруп, коомчулукта негизи мына теңирчилер депчи, мындай алганда, башка агымдарды, диний агымдарды айтпай эле койгондо, кыргыздар өздөрү ошол теңирчилик, анан кийин мусулмандар деп бөлүнүп баштадык. Бул ушул бөлүнүүнүн кандай коркунучу бар коомчулукка, сиздин пикириңизде? Бизде бөлүнгөн жокпуз. Бизде ислам динин кармагандар кармана берсин. Ошол. Себеп дегенде кыргыздардын көбү баптист болуп жүрөт, көбү йога болот, адвентист кылып көп. Буддист болуп жүрөт көбү. Биз ага каршылык жок. Ошол себептен мына партия деген кайдан чыккан? Партия деген бул жанагы
карама каршы туруу дегенден чыккан да, паат деген англис сөздөн. Бул кулдардын бириккен уюму болот. А биз каадасал үрп адат деп атканыбыз, биз өзүбүздүн ата бабанын жолуна түшүүбүз керек деп атабыз. Ал эмне? Ал уруучулук. Мында жана теңирчилер болуп дагы бөлүнүп кетүү коркунучтуу. Бул киши айтат, жакшы айтат. Биз тийишпейбиз, жөн айтабыз депчи. Аны биз деле айткан жокпуз. Теңирчилерге мен айткан, дайыма айтам. Бул айткан сөзү мусулмандарга багытталат деп. Теңирчилерге, коммунисттерге, же болбосо жанагыдай баптисттерге, башкаларга тиешеси жок. Болгону мусулманчылыкты карманган адам гана ошону туура кармаса деген сөз да. Анан экинчи бир маселе бар. Бул биздин жанагы мамлекеттик мындай бир дин боюнча саясаттагы азыр мен ойлойм ыргакка түшүп баратат. Себеп дегенде ошол салттуу динибиз кайсыл? Туура, бир убакта ошондой бир теңирчиликтин азыр кайтып аткан кээ бир нерселер карманып келгенбиз, бирок ал биздин өткөн тарых болуп калды. Ал нерсеге биз кайтпайбыз. Ата бабабыз тандап калган, тандап келген, карманган ислам дини менен ошонун дагы ханафи багыты менен кетишибиз керек деп президент өзүнүн сөзүндө абдан туура айтты. Ошону мен өтө колдойт элем бул маселени. Андан башка биздин жолубуз жок. Эгерде тарыхка кайта бере турган болсок, анда көп нерсе кайра кете беребиз. Айта турган маселе, биз кыргызбыз, мусулманбыз. Биздин нукура салттарыбыз каршы келбейт. Эгерде кайсы бир салтыбыз каршы келип калса, динибизге дин салттан жогору турат. Норуз мусулманчылыктын майрамы эмес. Ошондой эле биз айтабыз, шариятыбызда арак ичпегиле деп, аны да айтабыз. Шариятыбызда ата-энени сыйла, аны да айтабыз. Шариятта уурулук кылбайт деп, аны да айтабыз. Бирок айтканга милдеттүүбүз биз. Ал эми ким аткарып атат жок, аны ар ким өзү билет. Мына келе атат, бул жаңы жыл биздин улустун улуу күнү деп койгон. Биздин бабалар илгертен бери майрамдап келе атат. Муну жакшылап өткүзөлү. Ушул майрамда дагы айтарым, бардыгыңарды жараткан көккө теңирим, жаратылыштын касиеттери өтүп кеткен ата бабаларыбыздын апенелерин арбактары колдосун. Аман болойлук. Дайыма кыргыз улутун бийик көтөрүп, анткени биз улуу элдин урпагыбыз. Эч кимге кул болбойлук. Эч кимге бир нерсе сурабайлык. Эмгектенелик, тынчтыкта жашайлык. Бөлүнбөйлүк.